Текшеп деп айтса күлесіз. Ошоның барлығы доказ етіліп тұрған болса, прокуратурадан қошу, бұл болады қамаш. Мен не сізді алдыңызда не подчиненныйыңыз, мен үшін мен алдымда сіз қалып сөйлеп отырсыз. Мен де сізге әрбір районға бар, әрбір шаһарға бар, круговой бар, көрсетіп жүрішу керек. Үлгі алып іштемейсіздер. Спортивтік желіде жүре береді, жиынсыз желіде жүре береді, камуфляжбенде жүре береді, жыланбашта жүре береді, баяғы шляпасында киіп жүре береді. Но зато результат работает, тура. Самый главный результат работает. Мына осы шағын берген үлгі алса тұрып қойыңыз. Ноокат райондук кадастр мекемесинин 26 жаштагы кызматкери УКМК тарабынан жыйын учурунда кармалды. Ага 1,5 гектар жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча айып тагылууда. Бул тууралуу Ош шаары жана Ош облусу боюнча жетекчилер менен өткөн жыйында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Кадастрдын специалисти чакыртыла деди. Алайбек уулу Эрмек бар ошо. Берген жок. Өз акчасы. Uzatıyoruz. Tamam, uçuyoruz. Tamam, sen kadasız işleysin. Ne oldu işleysin? Spesialist mikrofon mu hiç? Spesialist işleysin. Kaç yıl çıktı? 26'da. 26'da. Emizül seneler bir bütün 130 hektar, başta 1,5 hektar yerge tur emez Kızıl Kitap verip koyun. Şöyle oldu? Ya. Tur vermemiz. Hem şu da sprap bir başa. Tur emez verge Alabek ulu Ermek'te çok tartışılır gerekli. Misal değil. Ya. Şu iş boyunca paylaşmayı vermemiz için buna sprap nasıl verdiğimiz durum. Ben bu hataya çıktım. Ашыкча төлөмсүз жана ортомчуларсыз Asman Airlines авиакомпаниясынын билеттерин түздөн-түз Asman Airlines чекит KG тиркемеси аркылуу сатып алыңыз. Колдонмону App Store же Google Play'ден акысыз жүктөп алыңыз. Учуу багытын, күнүн жана жүргүнчүлөрдүн санын тандаңыз. Жүк кошкуңуз келеби? Тиркеменин бардыгын өзүңүз үчүн ыңгайлаштырыңыз. Билеттерди өз баасында жана кошумча төлөмдөрсүз түздөн-түз сатып аласыз. Ыңгайлуу, тез, жашыруун төлөмдөр жок. Asman Airlines ишенимдүү авиа ташуучу болуп саналат. Тиркемени жүктөп алып, Кыргызстанды жаңы өңүттөн караңыз. Башка контурдагы Микрофон президенттин башка контуруна чыккан жердин материалдарынын негизинде булар башка жерге мыйзамдаштырып Кызыл Китеп берип коюшат. То есть башка чыккан жерде номерлери башка жерге номер присваивать этип салышат. Так точно. Так, шулай болду. Onun гидрожеолог корпусuna негизи картограф барап белгилеп берген да. Ишканда картограф барап гидрожеолог корпусуна таянып жасап бергенбиз. Гидрожеолог кадастрын карайбы? Жок. Гидрожеолог, значит, гидрожеолог виноват деп атасыз. Бул жигит 130 ганы акыры башка площадьты номерлерин көтөрүп берип салган. Туурабы? Иш козгодуңарбы? Так точно. Алайбек бул Эрмекте Павелбекте алчыклардын продолжать тез арада бүгүн эгерде ошонун баардыгы доказ этилип турган болсо прокуратурадан кошо бул баланы камаш керек. Мына каалаган жерге каалаган номерди коюп эле 1,30 1,5 гектар жер сатып берет. Уктун буулу ошону жазалуу лазым. Давайте азыр какие балчыклар эмеге өзү тергегиле биринчи карагыла бар, такта мени карагыла, такта кылаган макулбу? Күнөөсүз болуп жүрбөсүн, такта. Күнөөсүз такталган болсо, прокуратура менен кошуп туруп, бүгүн эле заключить бастырат. Забирает. Также получены сведения о причастности вышеуказанных коллегам к действиям бывшего главы Зулпуевской райакмыты Мурзатулова Советбека Сыдыковича. Назаевца Мурзатулова. Берди. А сизда бердиз. Да, Зулпуев айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Мурзатулов Советбек Сыдыкович, бул кишини алып чыкты. Алып чыккандар, разберитесь. Эгерде күнөөсү боло турган болсо, бул кишини ошо камалды. Кумтургут компания жашат истерди өстүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Жыл сайын жогорку окуу жайларынын студенттери жана бүтүрүүчүлөрү Кумтур ишканасында такшалма программаларына, өндүрүштүк практикаларга кабыл алынат. Быйыл дагы Кумтур ишканасы 90го жакын студенттер менен бүтүрүүчүлөргө эшигин ачты.
ишканада 1 жылдан бери Такшалмада өтүүдөмүн. Кесибим боюнча химик инженермин. Бул 1 жылдын ичинде Кумтөр эбегейсиз чоң тажрыйбаны берип жетишти десем болот. 3 айлык өндүрүштүк практика жана 2 жылдык такшалма программалары студенттерге жана жаш адистерге кен казуу тармагынын ар кыл багыттары боюнча терең билим алууга, кесиптик тажрыйба топтоого, жаңы алдыңкы технологиялар менен таанышууга эң мыкты шарт түзөт. Келгенибизге биздин 1 жыл болуп калды. Буйруса Кумтөр компаниясы бизге буйруса аябай жакты. Практика жүзүндө окуп көрүп үйрөнгөн бул мындайча айтканда көп эсе эффективдүүрөөк да. Отдел дефектоскопия болгондон кийин ар кандай ушул негизги технологический оборудованиядан дефекттерди таап, чыгарып, анализдегенди үйрөндүк. 2 жылдык такшалма программасын ийгиликтүү аяктап, өзүн мыкты жагынан көрсөтө алган жаштар Кумтөр Голд компанияга кызматка орношо алышат. Компаниянын бул демилгеси Кыргызстандагы жаштардын иш менен камсыз болушуна жана квалификациялуу кадрларды даярдоого чоң салым кошуп келет. Бияка келгениме 1 жылдан ашып калды. Өзүм политех университетинде горный жагында окуйм, горное дело. Биякта бизде Манисенс деген системада карьердин полный сложный техниканы управлять этебиз. Баарына направление берип, самосвал экскаваторлорго пока что ошолорду үйрөнүп атабыз. Жыйындын жүрүшүндө Өзгөн райондук салык кызматынын жетекчиси жана Кара Суу райондук салык кызматынын башчысынын орун басары кармалды. Мындан тышкары Өзгөн районунун сот органынын 1 кызматкери жана паспорт бөлүмүнүн 1 өкүлү камакка алынды. Алардын мыйзамсыз иш-аракеттери боюнча тиешелүү чаралар көрүлөт. Өзгөн райондук сотунун канцелярия бөлүмүнүн башчысы Исаев деген барбы? Сиз Өзгөн райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Сагынбаев деген барбы? Сиз жана башка адамдар кылмыштуу келишимге барып, акча сыйлыгы үчүн чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга Кыргыз Республикасынын аймагында төрөлгөндүгү тастыктаган жасалма соттун чечимдерин Өзгөн райондук сотунун атынан системалуу түрдө мыйзамсыз беришкен. Бул жасалма чечимдердин негизинде аларга мыйзамсыз түрдө Кыргыз Республикасы жарандыгы берилген. Сен билип жатсыңар эмне? Кыргыз мамлекетинин Кыргыз Республикасы жарандыгын силер жасалма справкалар менен сатып атасыңар. Боюнча маалыматымда өтөм бүгүн чакыртып келдим. Так, КПМ алдындагы тергөө башкарат. Эгерде адамдардын ушул мына справкада көрсөтүлгөн күнөөлөр тактала турган болсо, сразу подстраивать. Все, забирайте проблему. Чыгыңыз. Өзгө Кадыбек Зулмуха. Вот его надо проверить. Он Кара Сууда да иштейт. Күлбөңүз, эмне күлүп атасыз? Не текшердеп айтса күлөсүз. Значит, вам радостно, да? Независимо от того, что там ваш брат является депутатом, и ваш родственник работает у нас, будем, если выявлять какие-то нарушения, посадить. Не надо улыбаться. Я своих даже ранних сажаю, не только вас. Кто арва? Өзгөн, начальник. Görдün mü sen kulübede? Nад тобой смеется он. Над тобой смеется он. Стоит и смеется. Заведи его сейчас, посадите его. И проверь. А потом посмотри, как он будет смеяться. Даже у него моральной ответственности нет. Не то, что там, как государственный служащий, он не имеет себя вести здесь. Но на этого так kulübede будет. Надо мной что ли смеются? Так, представьте себе. Алматов Абдуали, Кара Суу жетекчинин орунбасары. Так. Жетекчиңиз каякта? Жетекчи Абдулда болчу. Каякта? Абдулда. Абдул деген не деген? Отукага чыктым. Я. Отукада болчу да, Отукада. Так, Аким, Карасуйский район. Айтып бериңиз, каякта? То есть генерал центральный аппарат КПМВД, главный следственный управление Сурахта. Сурахта. Да. Вот так вот. Ушинтип айтпайсыз. Каякта от было? Отпускада. Мына Аким айтып атат. Кара Суу районунун начальниги
центральный аппаратта ГКМБда сұрақтады. Тура ма, Аким? Так точно. Вот так. Кім мынау Қарасу районының замначальнигін алып шықпашы. Проверьте его тоже. За то, что он врет. За то, что он неправду здесь говорит. Мен не сіздің алдыңызда не подчиненныйыңыз, мен үшін мен алдында сіз қалып сүйіп отырсыз. Текшерге деген жақшылар. Ана неме, кім? Начальник 6-го отдела. Кім біле? Фамилия? Үмбетали. Оны шығарғандардың әрбіріне сен жол бересің. Ұқтың ба? Әрбірін тоқтап текшерге. Сегодня вот сейчас час, через 5-6 вечера, 5-6 часов мне ДЗ отправят. По каждому из них. Какие меры приняли по отношению к ним. По каждому из них. Идите давай занимайтесь. Не сидите здесь. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер деп кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Режеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп силердин алдыңыздарга келип отурган үчүн ушуга колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Генерал полковник Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын кадр маселелерине кийлигишпөөгө чакырды. Атайын кызматтын төрагасы кызмат орундарын тааныштары үчүн сураган айрым депутаттардын ысымдарын да атады. Жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү кеңештин депутаттары мамлекеттик органдарга кийлигишүүсү. Урматтуу мамлекеттик орган жетекчилери, силердин мамлекеттик иштерге эч ким кийлигишпеш керек. Жогорку кеңештин депутаттары келип алып, тигини кызматка кой, тигини кызматтан ал, жергиликтүү кеңештин депутаттары чогулуп алып туруп, муну коюп бересиң, муну алып бересиң деген токтоткула. Андай болбош керек. Жогорку кеңеш депутаттарынын конкреттүү түрдө кайсы кадровый вопростарга кийлигишкендиги боюнча менде баардык справкалар бар. Эгерде дагы ушулар кайтканда бере турган болсо, biz конечно мамлекет тарабынан кайсы бир деңгээлде чечимдерди кабыл алабыз. Мага берген маалымат боюнча Арматова Надира Азимовна постоянно кийлигишет экен. Ноокаттык райондук образование башчысы Тажибаева Назика Кадралиевна боюнча является подругой Тажибаевой. Не допускай. Кто? Кто? Ошол эле райондо жогорку кеңештин депутаты Марипов ал дагы ошо келип алып туруп рейстин башчысын кой, башканы кой, башканы ал деп кийлигишет экен. Не допускай никого. Депутат Примов деп атат. Оказывает влияние на главу Акима Чогалайского района Шамруханова, в результате которого на должность главы Хашкасуйской сельской управы был назначен Нышанбаев Болотбек Нуралаевич. По Карасуйскому району Толёнов Даниил Эрмекович на протяжении долгого времени предпринимает попытки назначения на должность земельного специалиста в мэрии города Карасу, под контролем Емельгильц. Узгенский район Урман Болотбек Бухарович на должность главы Башкирской сельской управы был назначен Саидбаев Нурлан Джанубекович. Примов, Сарыбашев, кадровые и организационные вопросы вмешиваются постоянно районного уровня. Иначе публично айтып коюю. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, айрыкча биздин урматтуу депутаттар жерлерге барып, жергиликтүү бийлик органдарына кайсы бир шарттарды коюп, өзүңөрдүн кадрларына урнотом дегенди унуткула. Андай болбойт. Жол бербейбиз андай бардактарыбыз.
Соңку учурда Нокат районундагы Каракой жайлоосуна келген туристтердин саны арткан. Бирок эс алуучулар үчүн жетиштүү шарттар түзүлө элек. Ушундан улам жайлоого алып баруучу жолду толук оңдоо жана келген коноктор үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү зарылдыгы белгиленди. Биз чечим кабыл алдык Каракой жайлоосуна кетүүчү жолду толук ойдон асфальт кылуу боюнча. Мен мына көрүп келдим. Бүгүн эле жумуш барып текшеришет, проектлерди түзүп даярдай башташат. Карабай барып эки жака ача бөлүп кетип турбайбы? Бири да оңтүз кетип келген, бири сол жакка келет. Экөөнү тең ошо асфальтташ керек. Андан кийин шарттар түзүш керек. Ал жерге жанагы эле көп канализация тартыш керек. Таксири зону деп сонун. Ошол жердеги бардык хоз субъекттердин отчёттуктарын алыш керек. Бул өтө маанилүү маселе да. Бул өтө маанилүү маселе. Баягы биз завод салабыз, фабрика салабыз деп кыйналганыбыздан ушул туристтик жагын өнүктүрсөк дагы өтө чоң каражат тапсак болот экен. Ошол жагын өзүбүз да келишибиз, макул. Жардам бериңиз, аким менен кошо, губернатор менен кошо жерине чыккыла, сунуштарга даярдагыла, мамлекет тарабынан президентибиз айткандай керектүү акча каражатты бөлүп берейли. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жыйындын жүрүшүндө Нокат шаарынын мэрине сын айтты. Ал Нокаттагы айланма жолдун абалына токтолуп, көптөн бери оңдолбой келе жатканын белгиледи. Жергиликтүү бийликти башка шаарлардын тажрыйбасынан үлгү алып, тургундар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө чакырды. Ошону менен катар шаарды өнүктүрө мэрдин түздөн-түз милдети экенин эскертип өттү. Мени урматтуу президентибиз айтты, элди чогултуп, жетекчилер чогултуп ушу тургузуп бир айтып койчу ошону. Ушундан үлгү алсынчы. Мына Ош шаарынын мэринен үлгү алсынчы, туруп коюңуз. Мына. Ушул Ош шаарынын мэринен үлгү алсынчы. Бул да уш пияш баардыгын көрсөтөт. Көрүп атасыз. Саат канчада турат? Канчада иштейт? Кылган иштеринин жыйынтыгы. Мына бүгүнкү күндө эгерде Жеңишбек Тоторбаевди Ош шаарынын мэрлигине биз алып кетебиз дейли, Ош шаарынын ээлери эмне болот экен? Эч ким билбейт. Бул бир күн спартак ченде жүрө берет, жинсы ченде жүрө берет, камуфляж менен жүрө берет, жылаңбаш менен жүрө берет, баягы шляпасында кийип жүрө берет. Но зато результат болот тура. Самый главный результат работы. Бүгүн жакшы кичти галстуктар. Нокат шаарына саяк болот, жакшы болот деп атасыз, а? Үлгү аласыз, а? Үлгү аласыз. Айым үчүн мына бүгүн эртең Нокатка барып келдим. Баягы бүткөн жолдун ортосундагы Кургабай бошобой эле. Эмне үчүн? Жо, эмне үчүн ошол жерди сиз азыр жаштарга койбойсуңар? Эмне керек сизге? Айтыңызчы. Биринчиден ошол жерде тегеректеги жеке иштерди курулуштарды алышыбыз керек. Жок, токтоп туруң. Сиз курулушта айткан жок, мен курулушка мен өзүм билем. Аны сиз күчүңүз жетпейт. Мен сиздер болгон ишти, колуңуздан келген ишти сурап атам. Эмне үчүн Нокат шаарынын жолуну мына былтыр президентибиз тапшырма берип, биз 3 айдын ичинде ошол жерде күнү түнү бүтүргөн. Эмне үчүн ошол жердеги центральный көчөдөгү Кургабай до сих пор, мына азыр мен барып көрүп келдим, эртемеден. Ошол жерде турат бозор. Эмне үчүн? Мен десе ар бир районго барып, ар бир шаарга барып, Кургабайга барып көрсөтүп жүрүшүм керек. Үлгү алып иштебейсиңер. Түртпөйүнчө отура бересиң. Эмче иштебейсиз? Мына кечеде биз көргө барганда көрсөттүм эле, башка көптөгөн шаар райондор уже кыймылдап иштеп атышат. А сиз до сих пор отурасыз кыймылдабастан. Бүгүн Ош облусунда жетекчилер менен өткөн жыйындан кийин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевке автоунаа белекке тапшырды. Бул унаа президент Садыр Жапаровдун атынан берилген. Камчыбек Ташиев өз сөзүндө атылган белек мэрдин натыйжалуу жана ийгиликтүү ишмердүүлүгү башка мамлекеттик жетекчилерге үлгү катары баалагандыктан берилгенин белгиледи. Мен бир маселени силерге айтып коеюн. Мындагы президентибиздин поручениясы менен. Бул машинени биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич жакшы иштегендиги үчүн деп Ош шаарынын мэрине белекке берди. Так. Ош шаарынын мэринин бүгүнкү күндө жасап аткан жумуштары президентибизге жагып атат. Президентибиз айтып атат, башка мамлекеттик органдарга дагы үлгү болсун деп. Аларга дагы берейин деп. Бергенде дагы бул белекти урматтуу президентибиз жеке өзүнө берсин деп атат. Өзүнө менчик катары беремин деп ушуну жеткизип кой деп менен сурадым. Ошондо бир кол чаап коюңуздар,
жақсы іштеңіз. Ондан кейін де жақсы іштеңіз. Мына жылда бірден белек алып тұрсаңыз, құдайға жақсы болады. Үйіп кетесіз бе? Өзіңіз қана білейікші. Сіз машинаңыз көрсін да, мына айдағаныңыз. Мен кетіп қалайын, ана бұл кетсін, мен машина тұрып қалайын. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.